Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Касым отурган камера түрмөнүн подвалында эле. Андан тергөөчү сурагын жүргүзөр бөлмөгө чейинки аралык 20-25 кадамдай. Мурда кийин кандай жетип, кандай кайра келгенин ушул азыр биле албай баратты. Бир учу көктүреген кыл чугуга жетип жоголгон кыяматтын жолундай болгон бул коридор дегеле арбыбай койду. Кээде ушундай болот. Ойлогон оюңду, көздөгөн максатыңды көөдөнгө түйүнчөк кылып түйүп алып жөнөсөң, барар жериң башыңдан ашып, иттин ичегисиндей чубалып туруп алат. Көздөрү көк муздай мерездигинен жамбаган көзөмөлчү адамдардын жыты сиңген коридор Касымга азыр куду ушундай таасир берди. Анын үстүнө тойго келишкенсип, алдынан 4-5 надзиратель чыкты. Конвоюбу же дагы кимиси, Айтор бүгүн булардын иши жүрүп турган экен. Бири астынан, бири артынан өтүп жатышты. Ушундан уламбы, ал азыр суракка эрте жеткиси келди. Эмнеге антип ашыкты? Ким аны «Бол эми, бол» деп айдады? Өзү да билбейт. Жөн эле ички дүйнөсүнүн ашыгуусу көңүлүнө туура келди көрүнөт. Сүйүнүчтөн маңдайын жарар, азаптан туулган азаттыгын алар кандайдыр бир жакшы кабаргабы, же каражанын каалагандай кыйнап, каалагандай табалап, көңүлүнө көк таштай баткан сурак турмушунун аягына келгенин айтар адамгабы, Айтор шашып баратты. Бирок кеч күздүн кара шамалына куурап бүткөн куурайдай болгон денесинин кубаты анын ички дүйнөсүндөгү жанагы ашыккан аракет демин, көзүнөн учкан максатын чымынчалык туйган жок. Белестеги жалгыз төп ыргай кейиптене ыргалып, көр казып чыккан арбактай болуп көрүнө кетип баратты. Көк шили адам көп чамынса, көр башынан жетет болбоюнчу. Кайда шашат элем? Шашканда, шашпаганда акыры бир жерге барат, деди өзүнө. Өзүңдү өзүң аябасаң, сени бу жерде ким аямак эле? Башканы аяган адам эле эл душманы аталат. Бул жерде чындык жок. Анын болооруна көз жетпейт. Алсыз адам дайыма айыптуу. Айыптуу адам чынжыр менен байланат. Ушундай көргөнүңдү унутпа. Байлоодогу арстанга коён дагы кол салат. Далай заман тулпар минип өткөн экен да. Менин да бир убакта бычагым ташты шылып, балтам темир кесип турган. Ошондо булар кайда эле? Тике карап, колума кишен салып мал катары айдамак турсун, жаныма басып келе алышчу эмес эле. Ал кезде адилеттик асман жердин ортосуна жарыгын чачып, чындык кан таажысын кийип турган болчу. Эми? Ооба, ал кезде анын көөдөндү жарган үмүтү күлүк болуп, күн чапчып, аргымак сымал ай чапчып турчу. Азыр ал асыл максаттардан дарек жок, күйүт болуп күнгө, арманга айланып айга жетти. Ушулар ойго түштү. Ушул жерге келгенден бери ал кимге гана кагаз жазып кайрылган жок. Түрмөнүн начальнигине да, НКВДнын жетекчилерине да, жакын санаган адамдарына да, Кыргызстан КПБКнын биринчи секретари Максим Кирович Амосовдун өзүнө да Айтор бардыгына кайрылды. Калыстык сурап, бир ырайым ыраа болобу деп өтүндү. Ак кагазга арманын төгүп, муңун саймалап жазды. Бирок биринен да ал күсөп күткөндөй жооп ала албады. Азыр да ошолорун эстеп, бир жаңылык угуп калаар бекем деп, чыкпаган жандын чыркыраган үмүтүн чырак кылып колуна кармап, азаттыгы аргымак болуп алдына келип тургансып, ашыгып күйүп баратты. Ошон үчүн бул коридор ага тозоктун жолундай узак сезилди. Юрий Владимирович Дементьев орто бойлуу, толугунан келген тергөөчү. Алгач башкасы тергеп, анан ишти ушка өткөрүп берген. Берки чекистпиз дегендердей өзүн өйдө кармабайт, сурагын жазалоого, коркутуп үркүтүп кыйноого, күч колдонуп зордоого айлантпайт, өзүндөй токтоо иш жүргүзөт. Анткени менен ага жеңил желпи сөз айтууга, ороңдобогонунан улам ойго келбес иш жасоого болбойт. Сүрдүү, бир мүнөз, адамдын дилин, ички сырын унчукпай угуп отуруп эле түшүнүп коет. Эң башкысы өз ишинин мыкты адиси.
Сурак аркылуу кылмыш ишин гана эмес, кылмыш психологиясында, кылмыш табышмагында, айыптуунун жан дүйнөсүндө таап алат. Суроолору да жөнөкөй. Өткөн ишти сырдашыңа төгүп жаткандай болосуң да дилиңди ача бересиң. Улам сурап, улам коштоп, анан да айтканыңдын чаласын толуктап, унутканыңды убагында эстетип койгонун айтпайсыңбы? Тим эле сен жасаган иштерди кошо кармалашып, кылмышыңдын кылын бузбай жан талаша жасашып жүргөндөй жаныңды бир жыргатат дейсиң. Мындайда баарын унутасың. Түбүң жетер түрмөнү да, маңдайыңда чамгарак куйрук чаяандай болуп отурган чакчыгай көздү да, өзгөчө иштерди иликтейт деп айтышкан тергөөчүнү да. Кылмышкердин кылдан тайган кези болсо камырда ийилеп, кабыргасын каалагандай сөгүп, өчпөс өчү барчылап, өпкө чайнап, кан ичип, өтүн суудай агзаарга даяр турган бөлмөнүн сыртындагы өздөрүн чекист конвой атагандарды да ай буйга келбей унутасың. Чериңди жазып, моокумуңду кандырат. Анан ошол саякпай болгон кезиңдин керектүүлөрүн, өтө зарыл, кылмыш иштин көзүн ачат дегендердин терип жийип алат да көзүңө көкөтөйдүн ашындай кылып факты маалыматтарды жайнатып салат. Мунун баарын мына бул боз папканын ичине сала берсе, нар көтөргүс жүк болмок. Айыпкери бир эмес 2 мертебе атууга кетсин деген өкүм чыкмак. Кыязы ал мунун баарын жыйнай бербесе керек. Ишке тиешеси бар, айыпкерди атууга кың дегизбей жетелеп барар, кылмышкер да кылчактабай баталгыга баш коёр маалыматтарды гана алаканга салгандай аныктап, анан жазса керек. Касым муну көп байкады. Ал тургай анын бул ыкмасына бир курдай ыраазы да болду. Суракта отурган. Бир маалда Юрий Владимировичи унчукпай калды да сырттагыларды чакырды. Бизди жалгыз калтыргыла, деди. Тигилери жараша жарайттын айтып, чест бере чыгып кетишти. Касым сабырдуу, токтоо дегеним эми мени сабамак болбодубу? Кудай урганы турабы деп ойлонуп, чыйпыйы чыгып, заманасы чымчык болуп чыркырап учту. Айыпкер Тыныстанов, үнү жаңырып чыкты. Касым болсо болгонун көрдүм деп денесин жыйырып тарамыш болуп түйүлүп турду. Бир гана жолу айтамын. Акылың болсо өмүр бою эсиңден чыгарбагын. Жасаган иштериңдин, кошо жүргөн санаалаштарыңдын бүт баары Совет өлкөсү, социализмдин келечеги үчүн дейсиң. Туура дейли. Ошол чыгармаларың, окуу китептериң Алаш Ордо үчүн, социал Туран партиясы үчүн кызмат кылып, ошолордун жыты каңырсып жатса деле аксың. Муну менин каталыгым, менин жүзүм дедиртип, партиялык басма сөзгө сени кимдир бирөө зордоп жаздырган жок да. Эсиңе түйүп койгонуң, ошол идеясы бузуктардын уюмдашкан уюгуна бекинип алгандар тарабынан аксакал даражасын алган Орузобеков да Кыргызстанды өзүнчө бөлүп кетебиз деп борборун кочкор кылууга күйүп бышкан Абдыкадыр Сыдыков да республиканы гүлдөтөм деп союзга кыянаттык иш кылган, бакандай бир өлкөнүн эмгекчилери ачарчылыктан кырылып жатканда бир тоголок дан бербеген Юсуп Абдрахманов да, Баял Исакеев да, Төрөкул Айтматов да, Борбордук комитеттин 1-секретары Шахрай да эл душманы катары жазага тартылса, сен экөөбүз кантебиз? Сталинчил советтик адам жазалоодон ак алган коммунист бойдон кала беребизби? Пантүркизм, исламизм идеясы байпагына чейин сиңип кеткен Осмонкул Алиев, Хасан Жээнбаев, Базаркул Данияров, Ишеналы Арабаев, Сыдык Карачев, Ташын Байжиев, дагы ушул сыяктуу санаалаштарың, ал тургай тигил Хусейин Карасаев, Зияш Бектенов деген окуучуларың мамлекеттик деңгээлдеги кылмыштарын моюндарына алышып, күнөөсүнө татыктуу жаза сурап жатышса, биз экөөбүз бул жерде кардан ак, суудан тазабыз деп басып жүрө беребизби? Бул бери болгондо коммунисттик партияны сатуу, мамлекетке чыккынчылык кылуу, Совет элин көз көрүүнө алдоо болуп саналат. Ошон үчүн, деди ал үнүн айбаттуу чыгарып, сөзүнө өзгөчө басым жасап, мээге мүрөктүн суусундай кайра чыккыс кылып куюп коюу керек. Күнөө бар эмес, толук күнөөлүсүң. Кылмышың кырч кулач аркан бойлогус. А сен муну айтаарын айтып, моюнга албай жатасың. Советтик законго, Совет мамлекетинин коопсуздугуна
кол салгандарга карата жүргүзүлгөн тергөө ишине көшөрө каршы чыгып жатасың. Бул деген Сталиндин конституциясына ачыктан ачык шек келтиргендик, одоно бузгандык, кыянаттык кылгандык. Тергөө ишинин жыйынтыгын чыгартпоого билип туруп, атайын аң сезимдүү түрдө арамзалык кылуу болуп саналат. Ойлон, ата-энең да, жакын туугандарың да жазасын ыраазылык менен моюндарын алышкан. Кулак катары Украинага айдалган. Сен адабий кружок деп жаткан Ташкенттеги Алаш Ордо уюмунун лидерлери Кожанов да, Макжан Жумабаев да катарларына эки эсе жаза суранып жатышат. Кайнатаң Зуннахун купец, соодагер эле эмес, Социал Туран партиясынын шпиону. Бул жак менен тигил жактын ортосундагы байланыш ишин аткарган чабарман болгонун да танасыңбы? Тергөөчү сөзүнүн ушул жерине келгенде чөнтөгүнөн портсигарын алып чыкты да Казбек папиросун алып, көңдөй тарабын кыжырдана үйлөдү. Касымга да сунду. Ачуу тамекинен дембедем соруп сырт жакты бир карады да анан: "Угуп койгунуң, кантип жалгыз сен күнөөлүү болбой каласың? Түшүн, мен сенин ишиңди алганда мынчалык татаал кылмыштууну тергейм деп ойлогон эмесмин. Кызыкканым чын, кылмыш ишине эмес, сенин өзүңө, Кыргыздын биринчи кызыл профессору кандай адам болду экен, эмне иш жасады экен, өзү кандай кабыл алып жатты экен деп кызыккам. Сенин дайыныңды Оренбургтан казак-татар башкыр уюмунун кылмыштуу ишин ачканда уккам. Колдон келсе, граждандык милдетимди актап, коммунисттик жардамымды берейин деп ойлогом. Иш жүзүндө андай болгон жок. Кылмышкерлер кызыл профессор, сенин ардактуу досуң Евгений Поливановдун илимдеги идеялаш досу Буткевич дегенден дайыныңды толук укканмын. Түшүнүктүү болдубу? Сөздүн түз маанисинде жардам кылайын дегем. Кылмышыңды жашырып, саясий айыбыңды азайтып эмес, сен арызыңда кайра какшап жазган актыгың чын болсо, адилеттик кылайын дегем. Ошон үчүн сага жазак сурак колдонбодум, сурак жүргүздүм. Менин милдетим ушундай. Андан четтен чыгып, сенин жаныңда отура албаймын. Эмне үчүн жалпы камерадан жалгыз камерага кайра келдиң? Жакында кайрадан жалпы камерага барышың мүмкүн. Бирок менин жакшы ниетте экенимди унутпа. Атамдын алдында да, энемдин маңдайында да законду сыйлайм. Совет бийлиги үчүн төрөлгөнбүз. Буткевичти эстечи. Тергөөчү Дементьев дагы унчукпай калды. Кофе ууртайт, тамекисин сорот, кайра кофесин ууртап коюп отура берди. Ушундай муздак кофени суу ордуна иче берет, көңүлү кармаса сага да берет, кабагынан кар жаап турса да көңүлү макул тапса айыпкерине кофе берет. Ичип алгын, кубат болот, ичип жибер, дейт. Буга сурак бергенден бери аны менен 2-3 мертебе кофе ичишти. Тарыхты айтышып, поэзия жөнүндө сүйлөштү. Мындай учурда ал түрмөнү да унутуп калып жүрдү. Кээде мунун сурагы ушуну менен эле бүтүп калат. Андайда ал өкүнбөйт. Кайра: "Ишибиз дурус болду. Тактай тургандарды такташып алдык. Ушундай эле иштеше берели", деп кайра ушуга каниет айтып, көңүл улап коет. Башка тергөөчүлөрдөй ары бери басып, айкырып, сырттагыларын чакырып, муну эсине келтирип койгулачы, билгенин унутуп жатат деп массаж дегенин деле колдонбойт. Келет. Келген соң көпкө, тим койсоң кечке чейин сурагын жүргүзө берет. Анан 2-3 күн, кээде жумалап жоголуп кетет. Темирбектин айтымына караганда, Москвадан атайын Ежовдун кабыл алуусунда болуп келгендерден. Өтө коркунучтуу, өзгөчө кылмыш иштеринин тергөөлөрүнө катышкан, кызык маалыматтарды кармай билген, ойго келбеген күтүүсүз ой жүгүрткөн, тергөө логикасы күчтүү, принципиалдуу көз караштан жанбаган адам. Кесиптештери анын ушул жагын жогору баалашат. Кандай жерде болбосун өз чечиминин далилдүү, закону негизинде болгону менен колдоого алынган бул адам Кыргызстанга келгендердин ичинен өзгөчө бөлүнүп турат. Аналитик, психолог, анан албетте ченебеген билимдүү. Азыр дагы ал Касымды Сейилге ээрчитип чыкты. Кандай Сейил, кандай басып, кандай сүйлөшөт, буларды ал билген жок. Буткевич деген кайдагы бир адамды эстей албай, бу итиң ким эле? Дагы кайсы эл душманы эсеңгирип турганда эсти жарып жатат деп кыйналып отурду. Чынында Касым Буткевич деген эмени таанычу эмес.
бирок атын качан, кайдан экенин билбейт. Айтор бир убакта уккан экен. Партиялык, советтик кызмат жагында беле же чарбадабы, деги эмнеси болсо да бир Буткевич дегенди кулагы чалганы бар. Ал ким, кандай тааныштыгы бар, кандай мамиледе эле, Кудай акы анысын ачык биле албай койду. Буткевичти эстей албай жатамын. Гражданин тергөөчү. Аты тааныш, билсем билгендирмин, бирок ким экенин биле албай жатамын. Биле албай жатасыңбы? Андай болсо тааныштырайын. Тергөөчү көгүш булгаары папкасын ачты да, андан кандайдыр бир кагазын издеп, таба албаганына өкүнгөндөй карбаластап, өзүнчө убара болуп жатты. Анан Тыныстановдун Ленинградка баргандагы сүрөтүн алып чыкты да, "Бул сенби?" деди. "Ооба, менмин." "Кимдер менен болдуң эле?" "Көп эле адамдар менен болгом, эсте жок." "Казандан келгендер менен болгондо Поливановдун жакын санаалаш досумун, сиз жөнүндө угуп жүрөмүн деп таанышкан адамды унуттуңбу? Кечки шаардын рестораны, чыгыш элдеринин маданияты, тили, унуттуңбу?" "Кечиресиз, гражданин тергөөчү, ал этнограф, фольклорист, тилчини мен абдан жакшы тааныймын. Бирок ал таза илимпоздордун катарына кирбейт, эмгеги жок. Маданий илимий жайларда иштеген адам болчу", деди Касым жандана. "Аны менен 2 мертебе чогуу болгонмун. Ленинградда, Москвада." "Профессор наамын алганда дагы?" "Ооба, 3 мертебе экен." "Ушундайде", Дементьев ойлуу карады. "Кофеден ич. Кофе өткөндү жакшы эстетет." Анысы чын. Ал адам татар, башкырт элинин маданий илимий мекемелеринде иштеген. Убагында Евгений Дмитриевич Поливанов менен чогуу Петербургда окуган адам беле. Поливанов Петербург университетинин артыкчылык билим алган бүтүрүүчүсүнүн бир катары илимий мекемелерге калаары эрте билинет. Ушуга байланыштуу ага каалаган жерин тандап алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Багына жазып, насип айтып, эмгек жолун, илимий эмгегин эркин улантуу тагдырына туш келген соң, атайын чакырган жерлердин ичинен ошол кезде тилчи окумуштуулардын кызыгуусун өзгөчө туудуруп жаткан профессор Бодуэндин салыштырма тил таануу кафедрасын тандап алат да илимге сүңгүп кирет. Ал кездеги 1912-жылдагы шарт жобо ошондой болгон. Муну кийинки түшүнүк менен айтканда, айкын максат коюлган аспирантурада калды десе, 4 жагынан төп келген көрүнүш болуп калат. Илимге болгон өзгөчө табигый зээни аспирантуранын окуусуна анча канааттанбай, университет менен бир эле мезгилде дагы башка окуу ишине баш байлоого шыкак берет. Ошентип ал практикалык чыгыш академиясына кирип, аталган окуу жайдын япон тили боюнча адистигине ээ болот. Ал тил боюнча бир катар проблемалуу, ары кызыктуу макалаларын жазат. Тилчилер арасында жаңы, жандуу талаштын отун орус мамлекетинен тутандырган жаш окумуштуу катары илимий коомчулукка таанылат. 1914-жылы магистрдин экзамендерин тапшырып, илимий диссертациясын эң сонун коргойт. Япон, Кытай тилдери боюнча күйүп жанып лекция окуйт. Чыгыш факультетинин доценти, кийин профессор болот. 1914, 1915, 1916 жылдар катары менен Япониянын жергиликтүү, түпкү элинин диалектикалык, говордук өзгөчөлүктөрүн изилдөө боюнча атайын илимий командировкаларга чыгып, узак мөөнөттө иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө жетишет. Аталган жылдарда Кытай менен Кореяда да болуп, чыгыш элдеринин маданиятын, тарыхын, тилин, адабиятын мыкты өздөштүргөн адис окумуштуу катары таанылат. Буткевич деген неме аны менен жанагы чыгыш академиясында чогуу окуган. Өзүн татар евреймин деп атап, ак сөөк тукумуна кирээрин айтып, Евгенийдин өтө таланттуулугуна суктанып дос болгондордун бири эле. Кийин жер жуткансып көрүнбөй калган. Москвада болгондогу бир жолку сөзүндө ал өзү жөнүндө көп нерселерди айтып берген. Буткевич өзүнүн фамилиясы эмес, адабий псевдоним сыяктуу коюлган ат. Ачыны Бутирин Карим Исаевич. Ооба, ушинтип түшүндүргөн. Буткевич деген фамилия ушул 3 аттын бириккендегисиби, айтор ушул сөздөрдөн куралгандай болушу керек эле.
Поливанов падыша өкмөтүнүн эң мыкты, колдон түшкүс адис окумуштуусу катары саналып турган кезде кадимки Максим Горький уюштурган жеке демилгеси менен коомчулуктун көңүлүн бурган «Новая жизнь» деген жашыруун эмес ачык газетага макалаларын көп жарыялайт. Редакция менен чыгармачылык ысык мамиле түзөт. Горькийдин өзүнө далай ирет чыгыш маданиятын, тарыхын айтып, Борон кабарчысы атын алып жүргөн жазуучунун купулуна толгон. Кыскасы эч кандай партияда жок болгону менен большевиктердин таламында турган. Алардын демократтык, саясий, социалдык, элдик көз караштарын ачык колдонгон. Ошол себептүү алар менен кызматташ жүргөн. Көктөн жанган жылдыздай болуп жарк эткен бул илимпозду падыша өкмөтү чыны менен жактырган. Аны саясий көз карашынын өйдө төмөнүн анча териштирбей туруп, чыгыш элдеринин тилин торгойдой таңшып турганына кызыгышкан. Ошондон улам аны колдон чыгарышпай, кереги тийгендин кедергиси жок санап, кез-кез ишке тартып, анан аны кадимкидей майлуу маяна чектеп, түйшүгү өзүнө жаккан ишке Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматына өзүнүн каалоо макулдугу боюнча алышат. Орус мамлекетинин ошол кездеги сандаган жашыруун документтерин, өлкөнүн өзөк сыры жазылган келишимдерин, айтор иш кагаздарын которууда, чечмелеп түшүндүрүүдө, жарыялоодо, жазууда анын эмгеги жогору бааланат. Жаңы заманда ал кадимкидей кабыл алат. Табылгыс кадр катары ошол жерде Тышкы иштер эл комиссариятында иштей берет. Совет бийлигине мурдагыдан да белсене кызмат кылат. Ошону менен бирге илимий ишинде уланта берет. Тагдырдын буйругун карачы. Поливанов учурунда Лев Троцкийдин түздөн-түз жетекчилиги менен жеке көзөмөл көрсөтмөсү менен иштегенде да мамлекеттик өтө жашыруун сырлардын, өзгөчө маанилүү документтердин үстүндө баш көтөрбөй иштеген. Кийин анын тагдырынын кескин татаалдашына ушул жагдайлар кабырганы кайыштырып, омурткасын майыштырып бирден бир себеп болбодубу? Тигил курсташы, өзүн фольклорист тилчи санаган Буткевич деген аристократ дал ошол Троцкийдин тушунда кайрадан пайда болуп, Поливановду Женя деп шынаарлап, эски тааныш катары ылым санап калып жүрбөйбү? Жоголуп кеткен, жоголгондо да кайра келбес кыяматтын талаасына дайынсыз житип кеткендей болгон. Ана минтип капилеттен эле кайдан жайдан экени белгисиз шумдуктуу чыга калып жатпайбы? Табылганда да Женясынын жетекчилиги менен иштемей болуп, жашыруун документтерди сактаган кызматкерлер арасына кошулган. Каримдин атасы Ыйса молдо Бутирин Аравиядан окуган. Ислам маданиятынын ошол кездеги чоң билермандарынын бири экен. Айтылган сөзгө караганда, анын өз колунан таалим-тарбия алган бир окуучусу түпкүлүгү Казандын таза татарынан тараган Музабир уулу Закир деген өз каржысын балдарга билим берүүгө жумшап, элдин сообуна калгандардан болуптур. 1890-жылдардын аркы-берки жагында Ысык көлгө келип, Караколго менчик медресе ачмак болгонго. Ооба, ошентиптир. Көкүрөгүндөгүсүн толук аткарганбы, же аткара албай калганбы, айтор ал аталган аймакка чын эле медресе салдырып, анысы Ногой мечит аталганын Касым жакшы билчү. Бир курдай Караколдогулардан ал адам жөнүндө сураштырып, Ногой мечити аталган медресеси болгонун, андан далай кыргыз жаштары таалим-тарбия алып, кат сабатын ачканын, Сарт мечити, Дунган мечити дегендерге караганда Закир молдонун медресеси кыйла күчтүү экенин, Европа элдеринин үлгүсүндө да билим берилгенин, тарых, математика, география, табияттаануу өңдүү сабактар өтүлгөнүн билген. Кыскасы, анда дин окуусунун негизинде гана билим берүү болбоптур. Кийин кадимкидей эле ошол кездеги прогрессивдүү ыкма катары саналган жадид усулу киргизилиптир. Муну Касым териштирген. Бурчтан ишин бүтүрчү Бутирин деген ошондо ушуларды айтып, атамдын шакиртинен билим алганыңда мындан да кыйын чыкмаксың деп тамашалаган. Шыпылдаганы менен ал Касымга кызылдай чындыкты айтыптыр. Кийин ал Бутиринге жолукпай каламбы? Жолуксам атасынын шакиртинин таржымалын тарых кылып айтат элем деп жүргөндө жолуккан. Профессор наамын алганда Москвадан кез келип, кечинде боор толгошуп сүйлөшкөн. Мына, бул тергөөчүнүн 3 жолу дегенин карасаң, 2 десе 3 жолу дейт.
качан, кайда, кантип, эмнени сүйлөшкөнүн булардын артынан аңдып, кагазга жазып жүргөнсүп айтат. Ойбой, тергөөчү болбосоң кое кала, ушунчалык тактап чыкканыңа рахмат, деп турду Касым. 3 жолу дедикпи? 3 жолу болсун. Бирок анын ким экенин билесиңби? Жанагыдай жактарын гана билем. Окумуштуу болсо болгондур. Бирок анын эмгектерин билбеймин. Болсо да илимдин артынан саргара түшкөндөрдөн эмес эле. Тийди кашты иштери бардыр. Бизге анысынын кереги жок. Саясий көз карашы, идеологиялык максаты керек. Билбейм. Байкаган жок белең. Эч нерсе айтпады беле. Саясат жөнүндө сүйлөшкөн эмеспиз. Гражданин тергөөчү. Идеясында айткан эмес. Мен муну жашырбай айтып жатамын. Эске алсаңыз экен. Эске аламын. Балким дагы да эстей албай жаткандырсың. Касым жалтактай түштү. Тигинин ачуусу келбес экен. Балекет басып баштачусын баштап ийбесин. Мурдагы тергөөчүм ушинтип туруп эле кара жини кармап, карышкыр болуп жара тартып кирчү эле. Моокуму канбай калса сыртта турган дөбөттөрүн сөгүп сагып, «Эй акмактар, эмне үчүн мына бул сволочту суракка даярдап келбегенсиңер? Чарчай баштабадыңарбы? Мен силерди кааласам эс алдырып коем», деп айкырчу. Көзү чанагынан чыгып, узун мойну былкылдап, жаак эттери дирт-дирт этип, алмурутtu элестеткен кичинекей башы билинер билинбес калчылдап кетчү. Чубактын чатагы мына ошондо башталчу. Кудай бетин салбасын, ай баткандай иш болчу. Билбейм, Касым чочуп кетти. Араң турган тергөөчүгө эмнеге кыйкырам? Кайсарыма ороңдойм? Ушинтип эле азапты өз башыма өзүм үйүп алып жатпаймынбы? Болбосо эмне? Сурашмоонун милдети, коркутабы, үркүтөбү, сурак жүргүзүшү керек. Мен жооп беришим керек. Жооп бериш милдет, демек адамча сүйлөшүү зарыл. Мени Кудай уруп баратат. Капшытым калың, чөйчөгүм толуп турган сыйымда. Капырай, кайсы алыма кыйкырам? Өзүн өзү жооткоруп кирди. Туура, ишибиз дурус болуп жатат, кызыл профессор. Ал деген еврей, татар еврейи. Атасы шектүү болгон. Өзү атасынын байлыгы менен Троцкийге жардам берген. Поливанов экөө тең ошондой болгон. Ал деген улут иштери боюнча эл комиссариатынын коллегиясынын мүчөсү Султан Галиев деген ашынган улутчул уклончунун жол башчыбыз Сталинди ачык сындап жүрөм деп келжиреген Келесоонун уюмундагы адамдардын бири болчу. Акылдуу адам атабызга сөз айтабы? Атасын сындайм дегендин өзү айбанчылык да. Анын көзү тазаланган. Жанагы Бутириниң дагы азыр жок. Бирок анын куйруктары, санаалаш, максатташтары Татарстан менен Башкырстанда, Орто Азия менен Казакстанда бар. Азыр өздөрү эле чыгып жатат. Мен сени дал ошол Бутириниңден укканмын. Бутиринден, кайталап жатам, Бутиринден укканмын. Айыпкери үн чыккан жок. А кандай саясий байланыш, кандай идеялык биримдик болду эле? Болгон эмес да. Бу ноёнуң мени дагы кайсы сайга жетелеп барып аркандаган жатат деп ойлоду ичинен. Тарловский, Пеньковский, Петров дегендерди алгач ушу Бутирин сунуш кылды беле? Ооба, бирок мен буларды мурда эле билчүмүн. Поливанов де. Ал айткан. Сенин Кыргызстандан тышкары жерлердеги мамилелеш адамдарың да шектүү болуп жатат. Күнөөңдү мойнуңа толук албасаң, же жанагы Сыдыковчулар менен Абдрахмановчулардын улутчул, уклончул, шовинисттик, буржуазиячыл иштерин ачып берип, сени азгырган алаш ордочулардан, Социал Туран партиясынын лидерлеринин планын далилдеп берсең, НКВДнын коргоосуна алынасың. Эл душмандарынын, мамлекетке коопсуздук келтирген антисоветтик уюмдардын бузуку иштерин ак ниети менен ачкан, алардын тамырын жок кылууга активдүү катышкан адам катары өкмөт менен партиянын сый урматына арзыйсың. Кемеңгер жол башчыбыздын келечегине кам көрүп, анын асыл иши үчүн жанын аябаган чыныгы патриот катары саналасың. Эгер түшүнсөң, сени эмне деген бакыт, эмне деген даңаза күтүп турат? Сыйлык, наам, карьера. Ойбой, дөдөйлөр гана дөөлөттөн качат. Аттарын айт, кылган иштерин сүйлө, болду. Сенин милдетиң ушул эле. Ушул колуңдан келбейби? Келет. Келгенде да кандай келет? Калганы биздин жумуш, мамлекеттин иши. Жогору жактан буйрук болот. Аны биз аткарабыз. Ага сен эч качан катышпайсың. Болгон тигилер менен кездештиргенде айтканыңды кайра кайталап кой. Баарын айта бербейсиңдечи. Сенин абалыңды кантип түшүнбөй коелу? Иштин талабына ылайык сенден ушундай беле деп гана сурап коебуз.
Ошондо сен: ооба, гражданин тергөөчү, дал ошондой болчу, мен муну далилдеп берем дейсиң. Болду, ушул эле жетишет. Кагазда бар да. Биз кереги жок, зарыл болгон учурда деп сени токтотуп коебуз. Эгер айт десе шакылдатып айтып жибер. Айтып жатканда тигилердин көзүн караба. Бизди тиктеп туруп сайрай бер. Ким эле жаман ишин мойнуна алсын. Эч ким албайт. Далилди талап кылышат. Сен далилдеп берип жатсаң да, асман айга секирип, бул туура эмес, жалган, жала дей беришет. Сен ага карабагын. Мен күнөөлүү эмесмин дегенине да кулак түрүп койбогун. Кылмышкер карганып, акмын деп кыйкырып турбаса, аларды ант турат. Алардын закону кара ниеттик турмуш өкүмү ушундай. Мен сени жакшы түшүнүп турам. Жакын адамдарга айтчу кеңешти айтып жатам. Ойлон, мындан эч ким запкы жеген эмес. Тескерисинче мартабан көтөрүлөт. Байланыштагы адамдарыңдын көбүн билет экенмин. Бирде болбосо башка жолду алардын ичинен бирөө чыкса өкүнүп калбагандай бол. Азыр бир көзүңө жоо. Тобокелчилик менен эрдик иштин түбү бир. Эрдик иш жаса. Баатырга бакыт бир келет, күлүккө чуркаар күн келет дейт эмеспи? Балким сага экөөдөн келип тургандыр. Дементьев аны демиктирип желкелеген да жок. Көзгө сайып көңүлүнө суу чачып, муштумун матап, тапанчасын такап да коркутпады. Жөн гана демейдеги сурак кайталайбыз деген маегиндей акыл насаат, кеп кеңешин берди. Муну биердегилер саясий агартуу сабагы деп коюшат. Ошол сабагын өттү. Баса, мээм айламай дешчү профилактикалык жумушун жасады. Касым мындай да унчукпайт. Бул үгүт иши үзүлбөгөн үмүткө эч кандай таасир бербесин билчү. Ага акыл короткуча өткөндүн өкүнүчсүз жактарын ойлогонду жакшы көрчү. Анткени анын алды караңгы, арты жаркырап тургандай болду. Ошол жаркырап турган дүйнөсүн аралап, ошол жарыгы жанга жыпарын чачкан ааламдан өзүн издеп, өзүнө өзү кезикчү. Анан ал кайрылып келбес ал дүйнөнү азыркы алоо жалындан, бөрү зындан кейиптенген түрмө каарынан кара жанын карайлап коргой берчү. Алы жетишинче, үнү үзүлүп, жаны чыгып кеткенче, адилеттик, айбат кандай болдуңбу деп ичинен түтөп, ичинен күйүп, алда кимге арманын айтып жалына берчү. Азыр да ошенткиси келди. Бутиринди мага кандай тиешеси бар? Менин ишиме ал, анын ишине мен аралашкан эмесмин. Контрреволюциячыл көз карашта, улутчул буржуазиячыл уюмда болсо болгондур. Чыгармачылык боюнча да, илимий ишим боюнча да аны менен байланышым жок. Эч качан саясий пикир алышкан эмесмин. Болгону таанышкам. Тагыраагы өзү келип таанышкан. Гражданин тергөөчү. Ооба, айыпкер Тыныстанов, туура баамдагансың. Бирок саясий көз караштан алып караганда иши башкача да. Сенин Абдрахмановуң да, сенин Сыдыковуң да асмандан түшө калган жок. Жалпы союзга жан алгычтын жандуу дартындай тараган оорунун тамыры жөнүндө. Аны кантип айыктыруу туурасында, жок кылуу жагдайында сөз болуп жатат. Биз бул жерге сага окшогон жомокчулардын жомогун угуп, тамеки тартып кетели деп сейилдеп келген жокпуз. Сталиндин түздөн түз көрсөтмөсүн аткаралы, мамлекеттин өзөгүнө түшүп бараткан мите курттарды жок кылалы деп элди коргош үчүн келип отурабыз. Бутиринге менин тиешем жок. Анын өзүнө тиешең жок болсо болсун. Пикир максатын билесиң да. Билбейм. Билесиң деп жатам. Эгер керек болсо билсең да, билбесең да биле турган кез келет. Мен болбосом башкалар билдирет. Түшүнүп койгун. Кылмышкер кызыл профессор. Билбейм дебей жөн сүйлөшпөйсүңбү? Билбегенимди билем деп айта албаймын. Гражданин тергөөчү. Анда укканыңды, сен болбосоң да башкалар айтканын айт. Уккан да эмесмин. Уккансың. Абдрахманов экөөнүн мамилесин айт. Аны да билбейм. Билесиң. Абдыкерим Сыдыков экөөнүн мамилесин айт. Билбейм. Билесиң. Аны айткың келбесе, Сыдыков ал жөнүндө сага эмнелерди айтты эле? Кандай тапшырма болду деди эле? Ушуну айт. Муну да айта албайм. Эмнеге айта албайсың? Сыдыков ал жөнүндө анын иши тууралуу мага ооз ачкан эмес. Ооз ачпайлы деген да. Жок. Анда айткын. Кечириңиз, гражданин тергөөчү. Мен эч нерсе билбеймин. Билсем айтмакмын. Билесиң, болгонун айта бер. Кулак сенде. Мейли саясий ишмердигин, мейли Казак гезитиндегилерди, Ак жол, Сана, жаңы өрүштөгүлөрдү деле айта бер. Шашылбагын. Болгону болгондой эле айта бер.
керектүүлөрүн гана алабыз. Өзүң билесиң да, биздин ишке керегин гана кагазга түшүрүп коебуз. Кокус кийин бирөө жарым жала жапса, алар мына. Биз өз көз карашыбызды, саясий мамилебизди билдиргенбиз. Опурталдуу жактарын айтканбыз дейбиз. Сага асылгандар анан күнөө жаап көрсүн. Биз алардын ар кадамына саясий баа бергенбиз десек, дүрбөгөндөр таш тиштегендей болушат. Өзүбүзгө тиешелүү иштердин бүт баарына саясий көз караштан карап, өз баасын беришибиз керек. Бул сенин келечегиң үчүн. Касым иштин жөн жайына эми түшүндү. Түшүнгөндө да кайдагы бир саясий оюндардын бийлигиби же башкасыбы, Айтор ак карасы адилдиктин кызматын кыяматка айландырар талаштын отуна түшүп баратканын сезди. Казак гезити жөнүндө кабардар эле. Баягы 16-жылдын апаатында Кытай жеринде уйгур элинин арасында жүргөндө көп эле ырларды уккан. Андагы кыргыздардан Солтобай ырчынын Текес, Жылдыз деген жерлер менен коштошуп ырдаган муңдуу ырларын, элдин азып тозуп көчкөндөгү көйгөйүн көкүрөгүнө түйүп, уйгур малын кайтарып, боз чаптуу адырларда жүргөндө дала ирет боздоп какшап ырдаган. Анан ага өзү да кошумча киргизип, Текес, Жылдыз деген жерлерге Ысык көл, Чырпыкты, Каракол, Тепке деген сөздөрдү кошуп, таягына жөлөнүп, тагдырын айтып, таалайын ачып бараткандай болгон басынган маанайын, чөккөн көңүлүн көтөрүп, көк муштум кылып көзүнөн жаш агызган, мойнуна зылдай таш илген, көр турмуштун көйгөйүнөн ыр бүткөнчө болсо да бошотуп койгон учурду улам кайра жарата берчү. Солтобой акынды көргөн жок эле. Бирок анын көлгө көчүп, андан ат башы нарын тарапка кайрадан ырдап, уккандардын 40 тамырын сыздатып, кыз жигитин ыйлатып, биротоло көчүп кеткен деп уккан. Анан ошол арада кайран элди какшагандар толуп кетти. Базарда да кайран эл, талаада да кайран эл, үй ичинде да кайран эл. Муну уккандардын баары ыйлайт. Кары жашы, катын калачы калбай ыйлай беришет. Кээ бирлери ал ырды билгендерди атайын чакырып алышып, балам, кайран элди айтып койчу, бир угуп сөөк жашытып алалы. Өткөн өмүр качкан куш, өттү, кетти кайрылбайт, деп шыпшынып коюшчу. Анан кайран элдин кайгы чачкан кайрыгында жаралуу куштун канатындай калкылдашып, ок тийген аркар кейиптенип, бири-бирин жалдырай карап отура беришчү. Кайран эл какшап ыйлап, боздоп сыздап чыгып, эл арманы, калк кайгысы, журт муңу болуп айылдан айыл кыдырып жүрдү. Аны кайыр сураган бала да, тилемчи болгон жаш кары да, мусапыр болгон оорулу да, эшик сагалаган тентимиш да, акылынан айныган кудайы киши да өз арманы, өз тагдыры катары ырдай беришчү. Кара жамгыр алдында да, ит өлгөн суук күндөрдө да ырды уккандар тарабай тура беришчү. Ыйлабай айтып бере алгыс армандан бүткөн асыл сөз күчү ушундай эле. Анан аны кимдер ырдабасын, жеринен качкан, элинен азган ар бир адам ырдачу. Анткени ал ошол Кытай элине кырылгандан качып тозуп кеткен элдин ар биринин тагдыр турмушу, күйүтү менен кайгысы куу арчадай чачырап күйүп турган болчу. Касым аны чыгарган адамды да уккан. Мына бул эле Кемин деген жерден өздөрү менен Кудай айтып мурда кийин качкан элден экен. Айрымдары көрүшүптүр. Ал тургай ушул Чырпыктыдагылар менен илик жарым тааныштыгы да, кээ бирөөлөр менен сүйлөшүп чогуу болгон учуру да болуптур. Ысак казалчы, Ысак акун, Ысак ырчы, кайран элчи Ысак деп айтышчу билгендер. Ой кыялы алып учкан Касым карегинен өчпөгөн Чырпыктысын, көңүлүнөн кетпеген Ысык көлүн ырга кошту. Кайран элдин кайрыгына келтирип, качкан эл деген кошок доошу коштогон арманын да чыгарды. 1920-жылы Ташкенттеги Казак-Кыргыз эл агартуу институтунда окуп жүргөндө, Казак гезитине жарыяланган же жарыяланаарда гезит иши токтоп калып, чыкпай калган деди беле Айтор Ильяс Жансүгүров бир топ ырларды ага берген. Ошондо Ысак Шайбековдун кайран элин казак элинин Карадулдулу атыккан Миржакып Дулатов басууга даярдаган экен.
Кыязы бул Октябрь революциясынын болоор алдында. Бул жолу Кытай жеринен кайра келген кыргыздар карышкыр качкан тагдыр турмушка кабылган кезде болсо керек. Же андан кийин Айтор ошол 1917 жылдын жаз, күз, кыш айларына таандык. Анткени бул мезгилде Казак гезитине кыргыздар жөнүндө, кайткан элдин кара кайгы каптаган турмушу тууралуу бир нече макалалар, зээнге иткен абалды алаканга салган кайрылуулар басылган. Ал гезит убагында казак элинин улуттук аруу аң сезимин ойготуп, учур проблемасын, орус падышачылыгынын бийлигинин ачык жабык жүргүзгөн саясатын, түпкү максат оюн айкын чагылдырып турган. 1913 жылдан баштап Оренбургтан жарык көргөн, негизги редакторлору казак алиппесинин автору катары белгилүү болгон Ахмет Байтурсунов, Миржакып Дулатов болгонун Касым чыны билчү. 1918 жылдан тартып ал жарык көрбөй калган. Айрым маалыматтарда тыюу салынып, жаңы заман духуна ылайык келбеген буржуазиячыл улутчулардын гезити деп таанылган. Айтор мунун тегерегиндеги пикирлер ар кандай, карама-каршы ойлордун кагылышынан жаралган сөздөрдүн акыр аягына иликтеп тактап чыккан деле адам болбосо керек. Айтор ал басылма жабылган, аталышын атап, айрым макалаларын маңдайына кармап сүйлөгөн, жазган адамдар деле жок. Болду болбоду, жанагы тыюу салынган деп акырын айтылган кеп чын болуш керек. Касымдын бул басылмага көңүл отун салып, ой байлап калган себеби бар эле. Ага ошол жылдары Ишеналы Арабаевдин 3-4 макаласы чыкканын, ал эл арасында чоң кызыгуу жаратканын билчү. Өзүнөн сураганда да уккандарыңдын бардыгы чын иним деп бир макаласын берген. Бирок эч кимге көргөзбө, ар ким ар кандай карайт эмеспи деп эскерткен. Ал макала Казак гезитинин 1917 жылкы 17-июндагы санына «Бечара кыргыз, бооруңарды унутпагыла» деген тема менен жарыяланыптыр. Анда кыргыздардын кыраакы агартуучусу кыйналган кыргыз эли үчүн каны бир казак калкынан каңырыгы түтөп кайрымдуулук сураган. Ооба, ошенткен. Чын эле анын макаласы мындай жазылган эле. Жети Суу облусу, Пржеваль уезүнө караган Алты Болуш, Улакол, Жаныбек, Торгой, Жаанбай, Барскоон, Зооку элдин ортосуна Алматыдан Максут Солтоев, Касымбай Телтаев келип, журтту жыйнап, азыркы ал жайды түшүндүрүп, Алты Болуш элден 10 кишиден чыгарып, райондук комитет шайлады. Өлүм алдында жаткан боорлорубузга тезирээк жардам көрсөтүүгө аракет кылып, улут үчүн кара жанын кар чурган жогорудагы эки жакшыбыз туш-тушка чаап, көз көрүнө ачтан өлгөнү жаткан боорлорун сактап калууга эки көзүнөн жаш ордуна кан агып, тийиштүү жерлерге дилгирем берип, каражат жыйнап жатышат. Бул жактагы бозгун бечаралардын атын алыстан угуп, алаш деп күйүп-бышып, аракет кылып жаткан облустагы алтын таягыбыз Ибрагим мырза Жайнаковго биз, Пржевальск кыргыздары, жаралуу жүрөгүбүздөн астейдил алкыш айтабыз. Ошондой эле кийиз туурдуктуу бүткүл казак баласына бечара болгон биз байкушка дагы далай Жайнаковго окшогондор бар чыгар деген илгери үмүт менен өлүм алдында кол созуп, жалдырап жардам сурайбыз. Комитет баштыгы Ишеналы Арабаев. Окурун окуп, акыл оюн макалага алдырып ийген, өзү көргөн, өз башынан өлбө жаным өлбөнү өткөргөн, көрдө да көңүлдөн өчкүс из калган көр турмуш көз алдына жер көчкөндөй түнөрүп келген. Күндүн нуру күн ачыкта тийбей калган ал учур куураган терек бүр албайт болуп турууга чиркин. Окудуңбу? Ушентип жазганбыз. Кыйын кез эле. Кыргыз кайың саап, таш жалап калмай тагдырга туш келип турган учур болчу. Көрөр күнү ичер суусу бар экен. Эл аман калды деген Ишеналы анда. Аман калганбыз. Ооба, ошондой иштер өткөн. Элди эл сактап калган. Аныңыз чын. Сиз дагы жакшы жазыптырсыз, аба. Эл журтту ушундай аракеттер сактап калды да. Сактап калган, Каске. Сактап калган. Казак боордошторда тим жатышкан жок. Кыйын кезеңдин кызыл жалынын биз менен бирге тоссо да, жакшылыкты тең бөлүшүп турушту. Кыргыз деп кыйылып тургандар анда көп болгон.
Көрдүңбү, мына бул макаламда алар кандай жалгооч сөз жазып жарыялашканын? Көрдүм, деди Касым улутуна. Бүт баары калтырбай окуп чыктым. Жакшы беришиптир. Аны бир айтасыңбы да, эки айтасыңбы, Касыке? Ойбой, гезиттегилер патриот эле. Ишенаалы өткөндү эске түшүргөндөн уламбы, кайдагы бир кыйналышты кайрадан козгоп жаткандын себебиненби, Айтор өзүнчө тунжурай түштү. Тунжурай турган кез эле. Ошол Ишенаалы Арабаевдин макаласын тиги Казак гезитиндегилер жөн гана жарыялашпастан, алар ага чын эле мындай жалгооч сөз менен, эл журтка чакырык кайрылуу менен кошо гезитке чыгарышкан эле. Казак. Бул катты жазган Ишенаалы Арабаев кыргыз. Уфадагы Галий медресесин бүтүрүп чыгып, элине кайтып, чоң медресе ачып, өзүнө талапташ маалыматтарды алдыртып, караңгы калың кыргызга илим нурун чачып турган өз улутунун өрнөктүү жигити эле. Былтыркы кесепеттүү 25-июль жардыгы кыргыз элине бүлүк түшүрүп, Кытай жерине боздуруп, кыргынга, ачарчылыкка дуушар кылды. Ишенаалынын Галий медресесинде бирге окуган жолдошу Ысхак Канагар уулу деген жигит кечээги залим өкмөттүн заманында жазыксыз дарга тартылды. Алаштын азаматы. Эшиттиңерби? Өлүм алдында кол булгалап, көзүбүздөн жаш кылгырып, жардам сурайбыз деп жатат. Жаныңар ачыбайбы? Сай сөөгүңөр сыздабайбы? Эгер таш боор болбосоңор кыймылдагыла, журтчулук кылгыла, пейилди кең салгыла. Ушундай маалыматтардан улам ал Казак гезитин кадырлап, анда кимдер иштегенин, алар кандай адам болгонун, эмнелерди жасашкандарын, кийинки тагдыр турмушу жөнүндө кызыгып, казак жаштарынан айрыкча өзүнүн устаты катары санаган Магжан Жумабаевден далай ирет сураган. Ого, ошол Магжандын айткандарын айтсаң, пай, ал айтса күйүп жанып айтчу эле. Ошонун баары эсинде түгөл калыптыр. Жанагы Миржакып Давлатовдун улуттук ар-намыска, улуттук биримдикке, улуттук патриоттуулукка, эртеңкинин эрдик ишин сурнайдай жаңырып, добулбас болуп чакырып жалындаган ырларында окуган. Улуу биримдикке, улуттун тагдыры үчүн эрдикке үндөгөн, караңгыда ак жарык болуп жол көрсөтүп турган чыгармалар эле. Ал ырлар Дулатовдун Ойгон казак деген уйкулуу көзгө суу сепкендей ат менен чыккан ырлар жыйнагы эле. Ырлар чын эле адамдын ар-намысын козгогон, бейкапардын белине кубат байлатып, тамырда канын туйлаткан улуттук патриоттук духта, демократиялык маанайда, күчтүү пафос менен, бийик эмоциянын биримдигинин кубаты менен жазылган болчу. Ушул китеби менен, анан да жанагы Казак гезитине жарыяланган бир канча макалалары аркылуу ал кара көз казак калкына агымы катуу кара суудай таанылган экен. Анан ошол тайманбаган талантты, өткөр поэзиясы өз азабын өзүнө берет. 1909-жылы Казандан чыккан Өйдөкү китеби орус падышачылыгын чок баскандай безилдетип, авторун эл бузар катары кармоого өкүм чыгартат. Жыйнак эл арасынан чогултулат. Аны жашыргандар, катып окугандар, ал жөнүндө сүйлөшкөндөрдүн асты сүргүнгө айдалмак болот. Күтүүсүз күнү бузулган эл окууга тыюу салынган бул китепти эмне кылышаарын билбей калат. Устарадай курч ойлорун элге берген акындын татаал тагдыры өзгөчө абакка камоо жолу менен башталат. Ошол мезгилде казактын көптөгөн таланттары бийлик кордугун тартат. 30дан ашык китеп, журнал, гезит дегендер алынып салынат. Авторлорунун айрымдарына өлүм жазасы колдонулат. Маселен, Ысхак Канагар уулу ойлорун ачык айткандыгы үчүн, улуттун улуттук тагдыры үчүн күрөшкө чакыргандыгына байланыштуу анын жалындаган өмүрү дарга астыруу менен өчөт. Кыскасы, бул жактын жайы ушундай. Алар Алаш ураанын салгандар катары караланган. Алаш урааны Казак гезитинде, мына бул кайран элди жарыяламакчы болгон Дулатов Дулдулдун чыгармаларында да бар эмес беле? Бар эмей, анан Арабаевдин тигил макаласында да Алаш урааны, гезит кайрылмасында да Алаш чакырыгы жатпайбы? Демек, кайран элде канткен менен казак-кыргыздын тагдыры,
Канатташ эки элдин тарыхы бар. Элдин муң зарынан жаралган элдик чыгарма. Ушундай кыялга жетеленип жүрүп, аны жаш кайратка Базаркул Данияров экөө текстин толуктап туруп беришкен. Ал ошол эле жылы 1920-жылы жарыяланып кеткен. Тиги тергөөчүнүн алыска сапар чайырып, аргымак тартып турганы бул гана эмес эле. Ал жанагы Дулатов Миржакыптын ойгон казагын, Орусиянын ой булуңуна чейин кеткен казактарга, тарыхы терең татар элине үгүт айтып тараткан Бутириндин ишмердигине, анын акынга дагы ушундай ырларды жазууга идея берип, бу китебин татар тилине которуп басууга катуу аракет кылгандыгында болчу. Котормонун кол жазмасы бүтөөр алдында падыша жандармдары аны ажыдаар кармагандай кара терге түшүп, калчылдап жатып кармашкан. Мында да тиги Бутирин деген шумпайың бутуна тузак элдирбей качып кутулган. Түлкүдөй мант берип, түн ичинде таптырбай кеткен. Ташкенттен барган кабарга караганда, бул аймактан из жашырып, чет өлкөлөрдүн биринде дин кызматын аркалап кеткени дайым болгон. Ошол бойдон Бутириндин эмне болгону жөнүндө сөз угулбай, Орусия мамлекетине башка элдердин баш бириктирүү идеясына каршы турган улутчул көз караштагы уюмунун иши талкаланган. Болсо да мурдагыдай ачык, патриоттук духта өз саясатын жүргүзө албай калган. Анын бактысына жарк этип, Октябрь революциясы чыга калган. Ошонун шаң шарапаты мененби, Айтур Ала дегенде Бухарада, анан Казанда пайда болгон. Эмне иш кылганы, кандай турмуш өткөрүп, кандай тагдыр жазганын эч ким билген эмес. Билгендер болсо да, ошо өзүбүз дегендер, өзгөнүн кордук жемесинен корунуп жүрүп, революциянын туусунан тууган тапкандар гана билишчү. Өздөрүнүн эл алдындагы сөздөрү менен айтканда, падыша бийлигинен саясий куугунтук жегендер, эски режимге эл таламын талашып каршы чыккандар эле. Анан Касымдын угушуна караганда, Алаш Ордо түрк уюмундагылар менен кандайдыр бир кыйырбы, түзбү байланышы болуп, айрыкча Алаш Ордо ураанына жан тартып жүргөн мезгили болот. Ал эми 1918-жылдын ноябрында Москвада коммунисттик мусулмандардын биринчи съездинде ал коммунист мусулман катары көрүнгөн. Ошо съездде РКПБнын мусулман уюмдарынын борбордук бюросу түзүлгөндө анын ишенимдүү адамдарынын бир катары иш жүргүзүүгө катышат. Коммунисттик кыймылга, жаңы коом жөнүндөгү идеяларга каршы турган улутчулдарга, саясий сокку ургандардын арасында болот. РКББнын БКга түздөн-түз караган мусулман уюмдарынын борбордук бюросунун жерлердеги борборлорун, секцияларын түзүүгө да катышат. Кыязы ал бул маселе боюнча Уфада көбүрөөк убара тарткан өңдөнөт. 1921-жылы бул уюм жоюлганда Бутирин да кайрадан көздөн кайын болуп, же тышкы иштер министрлигиндеби, же дагы башка жактабы Айтор көр жуткандай көрүнбөгөн адатына түшөт. Кыскасы, падыша сурагына да, совет бийлигине да канааттанбаган Бутирин буктурма уюмдардын биринде демейдегидей билинбей жүргөнбү, неси болсо да кандайдыр бир маанилүү иштердин башын кармап, жашыруун чыгармачылыкта жүргөн кейиптенет. Бул жагы кандай экенин, эмне иштер болгонун Касым билбейт. Кудай турат го, ага кызыгып да көрбөгөн. Поливанов өңдөнгөндөрдүн айткандары ушундай. Дүйнөлүк аброй алган тилчинин тили менен айтканда, ал көлөкөнүн көлөкөсү, аны көрүү да, толук түшүнүү да мүмкүн эмес. Иш жайын сурасаң, ар дайым маанилүү иштер менен алек болот. Жашыруун чыгармачылыкта жүрөт. Көп чечилип сүйлөбөйт. Сүйлөйт дечи, күнүмдүк нерселерди күйүп жанып сүйлөгөндө торгой токтоп, булбул сайрабай калат. Бал тилин салып жатып, сенин акыбалыңа күйүп бышат. Ишиң жүрбөй, тагдырың кыйчалышка кыпчылса, анда анын күнү тууду дей бергин. Айланып астыңа түшөт, кагылып үстүңө үйрүлөт да турат. Анан ошентип жатып, көкүрөгүңдү тазалап, көкөйүңө көк таштай баткан көйгөйүңдү көз көрүнө тең бөлүшөт да, жумуруңа катылган сырың болсо да кыл калтырбай сууруп алат. Алаканына аткан таңдай тазарып түшүп берген соң, тамырыңдын кагышын кармап, дилиңди жууйт. Ошентип жатып бир кезде эле сен көрдүңбү, мен көрдүмбү, көздөн кайын болуп кетет. Зарыл ишиң чыгып колуңа чырак кармап, ит менен издесең да таппайсың.
Мындайда издеп да кереги жок. Кайып каскагынан болуп жолугуп калсаң да карматпайт. Бала кылып бал тилин берет. Көңүлүңдү майлап, санаңды сары жип менен байлап, катар-катар убада берип из жашырат. Ал эми ташың өйдө кулап, ишиң илгери жүрүп, ооматың аала муударып, даңазаң дайым болуп турган чакта короздой койкоңдоп басып, олжоңо ортоктош болгонун өзүң да сезбей каласың. Мындайда аны итке талатып, ала куш айтып кубалап да кетире албайсың. Бу суу жукпаган бутирин жайы ушундай. Ооба, анын дагы канча санаты, дагы канча билинелик канаты бар экенин чыны Касым билбейт. А буларды болсо аны көргөн билгендерден көбүнчө тиги адам жамандабас Поливановдон уккан. Ал жөндөгү аңгеменин толугу мындан да кызык, мындан да укмуш болушу мүмкүн. Бирок аны башынан аягына дейре калтырбай билип, кулактын курчун кандыра айтып бере турган бирөө жарым бар болду бекен. Кеп ушунда. Түлкүнүн оюн, сагызгандын сайрашын билген бу эр кулду өзүнөн башка эч бир жан жазмышын берип, жаздыкташ болгон жары да билбесе керек. Юрий Владимирович Дементьевдин максаты мына ушул жакта жаткан. Кайып каскагынан болуп, панисламизм, пантүркизм идеясынын жаралышына Кайберендин туягынан тамак ичкен Бутирин аралашып калды бекен. Кокус аралашса Касым менен кандай мамиледе болду экен? Алаш Ордо социал туран партиясы дегендер менен эмне иштерди бүтүрүштү экен? Байланыштары кандай жүрдү экен деп бул саясий кылмыштын тереңге кеткен тамырын кармагысы келген. Деген менен ал Касымга түшүнчү. Азыр да ал ошол абалынан жанбай, а бирок кайырмакка кандайдыр бир алтын балык илинип калабы деген илгери үмүттүн жетегинде отурду. Анткени анын алдында жалгыз эле ушул Касым Тыныстановдун кылмыш иши эмес, жалпы Союзга жер асты менен тараган эл душмандарынын түбүнө жетүү, алардын бирин да жазасыз калтырбоо максаты турган эле. Ошондуктан анын тергөө ишинин масштабы кең, маңдайында отурган мусапырдан чет өлкөнүн кайсы бир чегине чейин шек саноо жеткен. Анын ак карасын ажыратып тактоо милдети коюлган болчу. Ал эми бул Тыныстановдун теңдикке салган теңине араң келген ишин терип алыш, теңири сүйүп, ала бер деп алаканына салып койгон. Аны эртеби кечпи, керек болсо азыр эле бүт көрүп, кылмышкердин башына кыямат берип коёру колунда турган. Ошон үчүн ал тергөө саясатын салып, айыпкерин жеке кылмыш ишинен жетелеп чыгып, жер түбүн айтып, жеңилдик берчү жеңишти алдына коюп жатпайбы? Ким билет? Бутирин менен Поливановдун кандайдыр бир байланышы болгонбу? Болбосо да бирде угат эле, шек шыбатын сезет эле. Касымдын ою боюнча андай иштер болбосо керек. Экинчиден, бул Алла Тааланын таң калыштуу таасири менен жаралган окумуштуу андай саясат дегенди анча жактырбайт, кыртышы да сүйбөйт. Илим өмүрүм болуп калган, эркин жүрөм, өзүм ыракат берем, кумар тартуулайм, кайгы капамды да ушунун жыргалы менен унутам деп келет. Анын үстүнө бул Поливановдун баскан турганы, иштегени бүт баары көзөмөлдө. Жетекчилер аны барар жеринен бери тактап турушат. Жок, андай иштери жок. Балким булар Троцкий менен бирге иштешип калганынан улам кандайдыр бир кыңыр ишке катышы бар деп жаткандыр, деди.